Assalamu alaikum биздин көрмандар, кандайсыздар? Ден соолуктарыңыздар жакшыбы? Эң биринчи байлык ден соолук дегендей, ден соолукка жакшы караңыздар. Калганы баары болот. Биз Кадамжай районуна караштуу Көктала айылына карай жол алдык. Бүгүн жамгыр жаап жатат. Караңыздар. Жаз келди, чөптөр өсөт. Алдымда бараткан Мерс аябай ушту. Мерс экен да баары бетчи. Повороттордон дагы бурулупчу. Жер, үй сатылат дейт. Кызыктын баары алдында. Көрүүчүлөр, сиздер менен чогуу барып көрөбүз. Дарчы болайынчы бир. Жолду да тартып көргөзгөнчө сиздерге. Эми бул жакта эле сагынгандар бар да, мына Кудайга шүгүр жолдорубуз оңдолду дегендей. Ошондой эле эң биринчи оорубаңыздар, бирок Россияда, Москвада эмгектен жүргөн мекендештер, эгер сиздерде кимде-ким стоматология боюнча издеп калсаңыздар, биздин атыбыздан бардык десеңиздер, 20% скидка болот сиздерге. Бул чын. Ошондой кылыңыздар. Сиз деле башка жерге деле барасыздар го. Пайдалуу жардамаларды чыгарабыз. Азыр ушул видеодон кийин видеосун көрүңүздөр. Сөзсүз Кадамжай медиадан көрүп келдим десеңиздер, сиздерге жакшы арзандатуу болот. 20% скидка. Мерс аябай учат го. Такыр эле жете албай койдум го. Көкталага барабыз азыр. Кызыктарды көргөзөбүз. Жерди. Альянс медицина борбору Москва шаарында сапаттуу медициналык кызмат көрсөтөт. Биздин клиника бардык стандарттык талапка жооп берет. Биздин кызмат стоматология, гинекология, терапия, урология, лор, травматология, неврология, хирургия, сүнөткө отургузуу, кардиология, ЭКГ, УЗИ, анализдин бардык түрлөрү жана заманбап үлгүдөгү гастроскопия аппараты менен ашказаныңызды текшертип кетсеңиз болот. Белгилей кетсек, жума күнү тиш алуу жана терапевттин кабыл алуусу акысыз. Эч убактысы дем алышсыз. Эртең мененки саат 10дон кечки саат 8ге чейин. Биздин даректер: метро Тульская, улица Павловская, 18, строение 2. Байланыш номери 8926 313 9597. Жана метро Байковская, улица Ленинградская, шоссе 21. Байланыш номери 8915 111 33 10. Орну дарылганча алдын алган жакшы. Ден соолукта болуңуз. Жолдун ушул жери жагаттамага караңыздар. Ушундай кылып туруп Халастойго шундай алып койсо кетти да кетет. Сиздин машинаңыз Мерс экен, акырыныраак айдаңыз деген эле мына айдап баратат. Көрүп атасыздарбы? Могу Мерс. Аркасы жып, суу болуп ушул эс экен. Жол баштап баратат. Көкталага келдик мына көрөрмандар. Гуламжан Бердалиев атындагы көчөсүдө экенбиз. Мына ушул көчө. Ушул жерден, Кадамжайдан келаткан машиналар, бул жака Кызылкаяга кетет. Көрдүңүздөр, Мерсте ошол жакка келип кетебиз. Жолго жакын эле жер дейт. Мына көрөрмандарыбыз, катталуучулар, келдик үйдүн алдына 11ге 11 болуп түшүптүр. Азыр ички бөлмөсүнө ичине кире элекпиз. Сиздер менен чоң кирели деп кирбедим, атайын. Тышындагы Еврозабор кылып тосуп коюптур. Кошуналар дагы мына үйлөр түшкөн, документтери бүт бардыгы бар. 20 сотык жери менен алдындагы мындакы бетон кылып тосуп коюптур. Ошол Гуламжан Бердалиев көчөсүнөн бурулуп туруп, ичкери киресиздер. 10 мүнөттө жетип келесиздер мына. Жолго жакын, бул жагына мектептерге да жакын, садиктерге жакын экен мына. Бир аз эле ачтык. Бисмиллахиррахманиррахим деп киребиз. Басын сразу эле айтып кетейин сиздерге. 3,5 миллион сом кеми бар экен. Азыр жер алыштагы, үй салыштагы, строй материалды карабайсыздарбы? Аябай кымбаттап кеттичи. Анын үстүнө монда заборлордо тосуш, 20 сотык жер, тегиз жер, анын үстүнө жерди өзүн эле алышат, 700 миң болуп атат. Миллион болду. Бизде жөн эле жаткан жер, бизде Орозбеков айылында 1,5 миллион болду. Мына караңыздар. Мондай бена блоктор менен урулган экен, сноппоз коюлган, үстүнө ноолору тосулган, чакан гана үй. Бул жагы дагы мына 11ге 11 болуп эсептедик, 11ге 11 болуп түшүптүр. Терезелери бүт бардыгы коюлган. 3,5 миллион сом кеми бар. Уктуңуздар, анчам жаба сабырсыздар сүйлөнүп берет бизде. Баасын уктуңуздар. Эми каалаганча көрө бересиздер мынакей. Ички көрүнүшү.
Bismillahirrahmanirrahim de бұл birinci bölmeye girdik mına. Çoğun boldu ma, terezeler çoğun koyulganı жақшы. Zımdары бүт тартылған, чөчіктері бүт барлығы даярдалып қойылған болгону. Ток келелек бұл жерге, зымдары дағы бүт тартылып даярдалып қарады болгону. Автоматтарды қойып, чөчікті қойыш керек. Мына bir қатар ремонт жүргізіш керек. Эми 3,5 миллион десе кымбат деп жүрөгүңүздөр түшпөй. Мына блоктордагы ашыгы менен бар экен мына. Жүрөктөр түшпөй, эме кылыңыздар. Арзандатуу жолу бар. Скидка кылып арзандатып беретчи. Бул жагы болсо ошондо душевой баягындай эмес бөлмөсү болуп калат экен. Бул жагы узун конок тосуучу бөлмө болсо, эки терезе коюлган мына. Караңыздар. Ай, каягынан ачылат экен бул я. Мына. Эми айланып арт жагына өтүп олтурбай мына ушул жерден көргөзмөйүн. Эми жамыр жаагда ушул жерде пайдаланып калайын. Айнек ачылганда. Мына бүт мындай болуп, астына цементтер куйултуштуп, цемент чөгүп кетпеш үчүн айлантасына куюлган. Мооларды кесесиздер эртең алып алган адамчы. Бир катар тышыны баягындай осмо кындасын, капромонторду коюп, как раз үйдүн тышын жасалгалаганга дагы усталар видеосун чыгарган. Устам деле сүйлөшүп берем эгер алган адам бизге байланышка чыкса. Мына бул жагы ошо дарактардын бер жагынан тосулуп айлантырып, мына бул жакта да толтура кошуналар. Көрүнүп сиздерге? Кошуналарыңыздар көп бул жерде. Бул жакта дагы үйлөр турат. Мына 3,5 миллион сом кеми бар. Бул үйдүн ичине бир катар ремонт жүргүзүш керек. Мына бардык жактарынчы. Көрдүңүздөр, бул жагы бул бөлмөгө бир эле терезе коюлган. Бул жагында болсо мына эки терезе коюлган. Бүт цементтер куюлган үстүнө караңыздар. Снопоис деп айтылабы? Мына 3,5 миллион сом кеми бар. Жакшыраак сүйлөшсөңүздөр, балким 3 миллионго берем эми. Жөнөкөй эле адамдар. Азыр бул жакта да жүрүңүздөр, огородду бир катар көргөзүп кетейин. Жамгыр жааганы кандай жакшы. Мына караңыздар, мына суу түшүп атат, чөптөр өсөт. Өзү бул көк далага жамгыр көрөк эле жаап туруш керек. Жайындасы бир аз бизге караганда ысык айдеркен, окунага караганда. Мына бул жагында дагы ушундай айлантасыга ноолор коюлган. Бул жагында болсо подвал, буну кыппет тосуп коюптур. Ушундай түшсөңүздөр, тепкичи менен түшөсүздөр. Кеңири башты көтөрүп жүрөсүздөр подвалындачы. Үй салыштын өзү дагы оңой эмес. Канча акча кетет дегендей. Сөтаки мени айландырат экенсиздер да үйдүчү. Айландырып татпадыңбы деп анан эртең комментарийде жалдагандарда башкасы сүйлөбөстүгү үчүн басайын мына бетондон басып. Ушул урматтуу көрүүчүлөр, экрандагы номерлерге текстке да жазып койдум. Ошол номерлерди кайрыласа, тептеги жер эчтеке эгиле элек, ушул жерге эгип карап дегендей. Бизде шагал таштак жерлери дагы алышып, Курманжандатка көчөсү дегенди бир сүрүштүрсөңүздөр, ошо жактагы адамдарды, жерлерди алып жашагандарды көрүп, сүйүнүп бересиздер бул жердеги жерди үй менен алгандачы. Себеби айылга жакын, Кызылкаяга жакын дегендей да. Ошол төмөндөгү номерлерге чалыңыздар. Ушундай үйлөр насип кылсын. Үй алам деп жүргөндөргө. Жарнамалар боюнча да кайрыла бериңиздер. Ошондой эле каналга катталып коңуңуздар, чакадар. От души эле мындай подписканы басып, коңгурчону басып, лайкты басып туруп, жакшы сөздөрдү жазып, эгер жакшы сөз жаза албасаңыздар, жок дегенде лайк басып, эгер алда колдон келбесе, жок дегенде поделиться кылып, эгер алда колдон келбесе макулунда унчукпай эле калып кетсеңиздер, биз капа болбойбуз. Ийгилик.